17 бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Ысрайылга табышмак айт. Бир мисал келтир. Аларга мындай де. Кудай Теңир мындай дейт. Канаттары чоң жана узун, жүнү коюу жана түркүн түстүү бир чоң бүркүт Лебанонго учуп келип, кедр дарагынын учунан үзүп алды. Ал анын жаш бутактарынын жогорку учунан үзүп алып, аны Канаан жерине алып келип, соодагерлер шаарына койду. Анан ал ошол жердин уругунан алып, түшүмдүү талаага отургузду. Тал отургузгандай чоң суунун боюна отургузду. Ал өсүп, бою жапыс, жайылган жүзүм сабагы болду. Анын бутактары аны көздөй ийилип турду. Тамырлары анын астында эле. Ошентип ал жүзүм сабагы болду. Жаш бутактары чыгып, бутак чайды. Канаттары чоң, жүнү коюу дагы бир бүркүт бар эле. Бүркүт өзүнүн бактарактарынын жөөктөрүнөн суугарып туруш үчүн бул жүзүм сабагы өз тамырлары менен ага тартылып, ага өзүнүн бутактарын жайды. Ал бутактарын жайып, жемиш бериш үчүн эң сонун жүзүм сабагы болуш үчүн жакшы талаага, чоң суунун боюна отургузулган эле. Аларга мындай де. Кудай Теңир мындай дейт. Ал ийгиликке жетеби? Анын тамырларын жулуп салышпайбы? Анын жемиштерин үзүп алышпайбы? Ошондо ал куурап калбайбы? Андан өсүп чыккан жаш бутактардын баары куурап калат. Аны көп күч жумшабай эле, көп кишинин жардамсыз эле түп тамыр менен жулуп салышат. Ал отургузулду, бирок ийгилик болобу? Ал чыгыш шамалы согоору менен куурап калбайбы? Ал өз өскөн жөөктө куурап калат. Анан мага Теңирден сөз болду. Козголоңчул тукумга мындай де. Мунун мааниси эмнеде экенин билбейсиңерби? Аларга мындай де. Бабыл падышасы Иерусалимге келип, анын падышасы менен төрөлөрүн өзүнүн жерине, Бабылга алып кетти. Падыша тукумунан бир кишини алып, аны менен келишим түзүп, андан убада алды. Анан өзү менен кошо ал жердин күчтүүлөрүн алып кетти. Падышачылык моюн сунуш үчүн, баш көтөрбөш үчүн, келишим сакталып, бузулбай туруш үчүн ошентти. Бирок ал Мисирге өз элчилерин жиберип, өзүнө ат жана көп адам сурап, Бабыл падышасына каршы чыкты. Ал ийгиликке жетеби? Муну кылган адам өзү тирүү калабы? Ал келишимди бузду. Эми ал тирүү калабы? Мен тирүүмүн дейт Кудай Теңир. Өзүн падыша кылып койгон Бабыл падышасынын жеринде ал өзүнүн ага берген антын жек көрүп, аны менен түзгөн келишимин бузду. Ал анын жери Бабылда өлөт. Көп адам өлтүрүлүш үчүн жал үйүлүп, курчоо мунаралары курулуп калганда, фараон өзүнүн зор күчү менен, көп сандаган эли менен ага бул согушта эч нерсе кыла албайт. Келишимди бузуш үчүн ал өзү берген антты жек көрдү. Ал колун берип, ушунун баарын кылды. Эми ал тирүү калбайт. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт. Мен тирүүмүн. Ал жек көргөн менин антымды, ал бузган менин келишимимди мен анын өз башына бурам. Ага өз торумду жаям. Ал менин торума түшөт. Анан аны Бабылга алып келем. Мага ишенимсиз болгондук үчүн ошол жерде мен аны менен соттошом. Ал эми анын баардык кошуундарынан качкан качкындарынын баары кылычтан өлөт. Калгандары болсо туш тарапка сапырылат. Ошондо силер муну мен, Теңир айтканымды билесиңер. Кудай Теңир мындай дейт. Мен бийик кедирдин учунан жаш бутак алып отургузам. Анын жогору бутактарынан жаш бутак үзүп алып, бийик жана даңктуу тоонун үстүнө отургузам. Аны Ысрайылдын бийик тоосуна отургузам. Ошондо ал бутак чайып, мөмө берет. Эң сонун кедир болот. Анын түбүнө ар кыл куштар уялашат. Анын бутактарынын көлөкөсүнө ар кыл канаттуулар уялашат. Ошондо баардык талаа дарактары менин Теңир экенимди билишет. Мен бийик даракты жапыс кылам. Жапыс даракты бийик кылам. Көгөргөн даракты кууратам. Куураган даракты гүлдөтөм. Мен Теңирмин. Айтканымды аткарам.